Башкы прокурордун отчету 10 мүнөткө созулду. Индира Жолдубаеванын айтымында ички иштер органдарында кылмышты мойнуна алдыруу үчүн кыйноо колдонуу фактылары дагы деле актуалдуу бойдон калууда. Былтыр 2000ге жакын текшерүү болсо, жарандардан түшкөн кайрылуулардын саны 200гө жеткен. Бул 2014-жылга салыштырганда өтө эле жогору. Ошол эле убакта өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча тийиштүү чаралар көрүлбөй жатат дейт Индира Жолдубаева. Текшерүүлөр көрсөткөндөй, социалдык коркунучтуу абалда турган балдары бар үй бүлөлөрдү табуу боюнча ыйгарым укуктуу органдардын иши коюлган талаптарга жооп бербейт. Ыйгарым укуктуу органдардын ортосундагы ведомстволук байланыштын жоктугу, ошондой эле алардын ишиндеги жол берилип жаткан шала акылык абалды курчутуп жатат. Ошондой эле 3 депутатка жана 22 судьяга карата ачылган кылмыш иштери токтоп турганы белгилүү болду. Эл өкүлдөрүнүн айрымдары кол тийбестигинен пайдаланса, башкаларына кылмыш ишин ачууга кесиптештери макулдук бербей коюшкан. Фемида өкүлдөрү боюнча да дал ушундай көрүнүш. Анда соттор кеңеши кесиптештерин калкалап калышкан. Ошол эле убакта айрым эл өкүлдөрү тарабынан прокуратура органдары сот чечимин аткарбай койгон учурлар да бар экенин билдиришти. На мое имя обратился гражданин Солпиев, да? Менин наамыма мурда прокуратура органдарында иштеген Сөлпиев аттуу жаран кайрылды. Аны ээлеген жумушуна калыбына келтирүү боюнча 3 инстанциянын чечими чыгып күчүнө кирген. Буга карабай 2010-жылдан бери бул маселе чечилбей келатыптыр. Эгер башкы прокуратура соттун чечимин аткарбай жатса, анда башка органдар эмне болот? Бул маселени көзөмөлүңүзгө алууңузду өтүнөм. Бул маселе башкы прокуратура тарабынан каралып жатканы белгилүү болду. Ошондой эле айрым депутаттар Коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтын ишине баа берүү зарылдыгын белгиледи. Медакадемиянын аппарат жетекчиси Абдыкерим Гапаровдун өлүмүнө өз милдеттеринен аша чапкан орган кызматкерлери айыптуу деп эсептейт Исхак Масалиев. В конце концов, сотрудники АКС коррупцияга каршы кызматтын офицерлери бул жерде өз укуктарынан аша чапкан. Ошондой эле Медакадемиянын аппарат жетекчиси өлүм алдында жатканда эч кандай жардам көрсөтүлгөн эмес. Бизди алгач адамга жардам берип, андан соң маселени иликтөө керек деп үйрөтүшкөн. Индира Жолдубаеванын маалыматы боюнча учурда 600 прокуратура кызматкери турак жай алууга кезекте турат. Ал эми алардын орточо маянасы болгону 15 000 сом. Мындай аз айлык менен кымбат баалуу жол тандабастарды кантип сатып алып жатышат деген суроо пайда болду. Мына прокурор кызматыны орточо алганда 15 000 сом айлык алат экен. 600 прокурор кызматыбыздын квартирасы жок экен. Бирок прокуратуранын жанынан өтүп атканда, эгер машинелердин баасын алсак, маркаларын айтпай эле коеюн да. Же болбосо кээ бир прокурорлорубуз жип городокто да жашап атышпайбы? Алар чан резиденциянын астындагы ар түрдүү жип городоктордочу. Анда жөнөкөй вопроста 15 000 сом менен канча жылдан бери айлыгы ошол үйдү алганга же ошол унааларды алганга чогултса болот экен деп ойлойм да. Ошондой эле прокуратурада декреттик отпускага кеткен эркек кызматкерлердин саны көп экени белгилүү болду. Эң кызыгы буга мыйзам жол берет экен. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.